Уюштурулгандыгына 10 жылга аяк баскан ушул шаар апалардын алды 80, арты 50 жашталар, көбү баатыренлер. Ушундан уланбы, алардын аткарууларындагы ыр, күүлөр, бийлер дайыма узакка созулган кол чабуулар менен коштулат. Ал эми улуттук кол өнөрчүлүктүн жогорку чеберчилигинде тигилген кийимдери жергиликтүүдөн чыгары айыл меймандарында суктандырып келет. Мындай көз алган кооздуктар топто созулонткон оон менен өзгөчөлөнгөн Роза Дүйшөнкуловага таандык. Сахнанын көркү формада. Ошого каран өсүз каржылап булар кестемелерин немелерин акча чыгарып неметип алып, көйнөктөрүндө чыптамаларындагы элечектерди бүт өсүм уруп, өсүм тигип неметип жүрөм. Ошо сахна 5 форманы ушу 5 формабыз менен каржыланганбыз. Бийдик өсүнчө, интермедиант өсүнчө, сахнага ырдай турган формабыздан эле 5. Акчаны өз жаныбыздан чогултуп алып, анан барып тандап алып келем. Анан булардын размерин бүтпөйдөн өзүм жазып алам, бүтченеп туруп. Ушинтип өзгөчтөрүн өздөрү кескен энелер майрам күндөрү бүтүндөй бир чоң айылды шаңга бөлөшкөн менен кур дегенде райондун аймагына гастролго чыгууга шарттары жок. Антсе да алар өз репертуарларын музыкалык жаңы чыгармалар менен толуктап турууну түк унутпайт. Арасында фольклордон тарта көбүн эсе жаштардын бүйүрүн кызыткан эстрадалык ырлар да бар. Абышкан колдоосу менен ушинтип Шайыр апага 2014-жылдан бери катышып келатам. Биз деле өзүбүздү кубаттап, өзүбүздү эме кылып турабыз. Ага жерге барсак деген ниетибиз аябай ушунчалык өзүбүздү кубаттап, өзүбүз эле эме кылып турабыз. Антсе да учурда шайыр апалардын аракеттери чоң болгону менен чыгармачылыктары шайма-шай эместигин жашырбайлы. Баарынан да музыканттын жоктугу кендирди кескендиктен аны башка жактан чакырууга туура келет. Кем карч ушуну менен эле бүтүп калса жакшы го. Ар кандай майрамдык шаан шөкөттөрү жана салтанаттарда жергиликтүү элдин жарпын жазып, өздөрүнүн жагымдуу ыр-күүлөрү менен көңүл кушумга көлөткөн достук айылындагы шайыр апалар бүгүнкү күндө бир катар музыкалык инструменттерге муктаж. Негизи Нарын облусундагы маданият тармагынын өкүлдөрү ар тараптуу колдоолорго муктаж экендиктерин ачык эле айталы. Маселен, жанаттан сөз болгон достук айылында жада калса, штаттык бирдиктер каралбагандыктан түйшүктүн баары жалгыз бир гана адистин мойнунда. Башка клубтарда организаторлук штат, кароочулук штат, тех кызматкерлер иштейт, а мен буякта 10 жылдан бери ошо жалгыз иштеп келем. Ошол мага бир организаторлук штат ачып берип койсо, жакшы болот эле, көз чогуу биргеликте иштейт элек. Дагы айылдын бир маданиятын көтөрүүгө аракет кылат элек. Ушундай оош кыйыштарга, өйдө ылдыйларга карабай, достук айылындагы шайыр апалар адаттарынча оптимисттиктерден жазышпай, жаз майрамында жалпысына жаркын маанай тартуулоонун камында. Бөлөкбай Шеримбек, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын району.